КМШ өлкөлөрүнө 25 франшиза саткан Жалал Абадтык жаш ишкер. Башкы ашпозго $14.000 унаа белек кылдык. Жакшы команда түзүү бул негизи бизнестин основасы. Бизнес адамдар жок, бизнес эмес бул. Командаң жок. Сен чоң рыноктора чыга албайсың, элементарный нормальный сервис кыла албайсың. Бул команда деген бул бизнестин мотору десек болот. Канчалык жакшы командалар болсо, дисциплинированный иштерди уккан, баарыңардын ойуңар бир болсо, сенин командаң күчтүү болот. Кээде болуп турат, любой бизнесте, любой азыркы бизнес болуп аткан жерде персоналдын всегда проблема болот. Андай бизде деле бар. Акыркы күндөрү бул баарыбыз деле ушундай проблема десек болот. 500 франшиза сатабыз, тотабыз, 500 точка ачабыз по всему миру. Ошого жараша командабызды ошончо күчтөндүрүп аткан кез азырчы. Көп сушт алгандан кийин ошол жерде команда эмне экенин билдим да. Башында менин командам слабый болчу да. Ар кимдин көз карашы башкача болчу, бир мондай сплоченный команда эмес болчубуз да. Ушул ката мен 3 жыл кыла бердим. Команда чачырайт, неответственный, өз ордун жумуштарын билбейт, ценность экенин билбейт. Мен өзүм калаган клиентке эмнени жеткизип бере атканын билбечимин да мурунчу. Акырындан с опытом чогулуп, бир нерсе келди да. Командада өзүнүн структуранын шефтери болуш керек экен. Маркетолог жактан маркетолог, шеф-повар жактан шеф-повар керек болчу. Азыркы учурда мен ойлойм бир 80% өзүмдүн командамды укруплять эттим да. Ошол эле управляющий, ошол эле шеф-повар, ошол жерде жүргөн сушистер, маркетологдор, Непошкин роста азыркы моментте 28 адам иштейт Бишкек ичинде. Кандай биз устойчүскөнбүз, аракет кылабыз, саатын кыскартабыз, же болбосо премия беребиз. Дайыма изденүүдөбүз негизи. Бирок тим билдинг бар го, ошону кылып турабыз. Бир айда бир жолу негизи бизде форма бекер берилет. Азыр мо январда уже оплачиваемый отпуск деген болот го. Ошондо ойлонуп атабыз. Жакшы иштеген сотрудниктерге белектер берип атабыз. Эң кымбат белек берген машина апарат этебиз шеф-поваргачы. Аны Кореядан заказ берген $14.000.